Саламатсыздарбы. Бүгін бізде қонақта Ақниет мәселесі бойынша келген адамдар. Тоқон Ажимудинов, Ақниеттің мұрдағы президенті Қуан Ажимудиновтың атасы. Мұрда сіз политех институтында проректор болғансыз, Ооба. 14 жыл. 14 жыл проректор болды. Советтік мезгілде. Совет мезгілінде. 10% қырғыз іштечі. Ошол кезде. Ошол кезде. Анан Абаз Мамбедақонов, Ажимудинов Қуандың жактоочусу, адвокаты деп коелу. Берге биз кимдер чакырганбыз? Ақниеттин азыркы жетекчилигинен мен өзүм лично телефон чалып чакыргам. Келбей коюшту. Телефон албайт. Кайсы бети менен келет? Ошо да, ошондой бу. Анан юристин таптым мен, Рустам Абдурауфов деген жигитти. Ал мен тигилерди издеп көрөйүн, табайын деди. Анан кайра мен телефон чалсам таба албай атам дейт. Өзүң келбейсиңби десем, алардын уруксаты жок, алар макул болбоюнча мен келе албайм деп ошо үйдөн келбей атышат. Кимиңиздер баштайсыздар сөздү? Мен баштайын. Менин Кубан Ажимудиновдун атасы болгондон кийин мына ушул иш боюнча күйбөгөн жерим күйүп, кейбеген сезим калган жок, ыйлабаган жаш калган жок. Мен мурунку жаш кесим аябай кыйынчылык менен өткөн эле. Энемди 2 жашында кетирип, атам 7 жашында өлүп калган. Анан чоң энем экөөбүз эле 65-ке чыккан кемпир экөөбүз калганбыз. Согуш жылдарында. Бул эмне деген жашоо, эмне деген кыйноо экенин көргөм. Кантип өлбөй калган ушуга чейин таң калып жүрөм. Анан эптеп окуп, университетти бүтүп, иштеп балдарымды жакшыраак адам болсо экен. Элге бир кызмат кылган бала болгула деп үйрөтчү элем. Анан ошондой болсун деп, улуу балам Кубан Ажимудиновду ошол кездеги дүйнөлүк илим менен техниканын борбору болгон Новосибирск университетине окууга жибердим эле. Ошону бүтүп келди. Келип, мына Орик академияга иштеп, өзүнүн достору менен биригип бир коом түшүп атабыз деп калды. Анан эмне деген коом? Бул кабелдик телевидение, анан интернет. Жолуңа кетейин. Кабелиң белгилүү, телевидение, интернет деген эмне болот экен десем, ой, сиз азыр билбейсиз, эгер интернет келип калса, азыркы турган адамдар газет алабыз эртең менен чуркап жөнөйт го, алар газет дегенди карабай эле интернетти карап калат. Эми мына азыр ушул заманга келбедикпи? Мына ушунун башатында турган уулумдун жасаган ишин ошо кездеги академиянын президенти, техник илимдеринин доктору Аскар Акаев туура баамдаптыр. Академиянын иштеген иштеринин көпчүлүгү кагаз жүзүндө да. Ишчисине элге жардам бере турган нерсени ачты деп, мамлекеттик сыйлык тапшырып, анан академиянын бир корпусун ушуларга бөлүп берет. Мына ошондо ал түшүнгөн экен. Ал түшүнгөн президент үчүн ошону жасаган экен. Анан кийинки президенттер эмне кылды? Мына Сооронбай Жээнбеков. Бул президент болгону менен өзү адамдык сапаты дагы, адис катарында дагы, жетекчи катарында дагы жараксыз адам экен. Жараксыз дегеним ушул кайсы ата же болбосо бир уруунун чоңу өзүнүн турмушу үчүн башкалардын менчигин тартып алыш керек. Сооронбай Жээнбеков, иниси Асылбек Жээнбеков, ушулар келип атайын өзүнүн өкүл баласы Рысманов дегенди жиберет экен. Ал келет уулума айтып, ай жигит, мен
senikindey genedey kampaniyamiz çoğun kampaniyaların akçasını jönölü bekar alıp koyup yürüyorum. Sen akçanı bana ver deydi. Ağa ulumuna vaydı. Anda aytat. Anda tekşerilesin, sot dolusun, kamalasın, ak niyetinden ayrılasın. Harbi konstitüsyada sot organlarının atayın dokumentleri vardı. Şularda atkarış gerekti. Birinin aytkan jasay vermek gerekti. Mana o şenti ulumdu janakı Rısman'ın aytkan boyunca kamap. Kamaganda dağı tümkü saat 11-12'lerde gelip 40-50'de kişi gelip yüğün talkala yüğünde bulgan nersilerin var. Yüktep ketedi, eki kurusu oy maşinege. Hiç opus jasabaydı. Anı içindekiler alar kanday kalası oşondoy paydalanış. Yiyin kantip bolmaladı ta olbaysın. İşte yemni kılıp alıp gitkenin bilgisiz. Anan oşonu paydalanıp, bular atayın oşonu jasakılgan ikende. Paydalanış için, özdörünün şartına jarasa, gerekli üstüne jarasa paydalanış için. Benim oşondoy kılıp paydalanıp buldum. 1-2 yıldan beri türbede kamap oturuşadı. Ulumdun 20 yıldan beri oğurup жүрген сахарный диабет дегені var. Бұл балакет оору аябай көп адамдарды ооруйт экен да. Аны менен ооругандардын менин кошунам бул жерде бутун кестирип таштады сахарный диабет. Шунайнан. Анан эми менин уулум 2 жолу перединфарктный состояние деп Мирахимовдун клиникасына жатып чыкты. Шол түрмөдөн. Операция салды десе болбойт, сахары көп. Анын сахары 20-25'e çeyin jetip ketip atат da 5 yıl oruna. Эми ушундай состоянияда түрмөдө кармап отурушат. Өкмөттүн постановлениясы бар экен, 296 постановление деген. Ошол постановленияда бир топ көп оорулардын, коркунучтуу оорулардын перечини бар экен, анын ичинде менин уулумку да бар. Жана жерде сахарный диабет, kan basımı, anан дагы башка толтура. Oşolorunu eski alıp türmüge жатпаш керек. Bular 296 постановлениені колдонбайт. Anan эми таң каласың, yaylanayın. Bu adam oğru atsa, andan dagы menin oğlumdun en negizki maksatı elge kısmet kılayın. Movreki bizden elviz, bu sifrovi informatika tezirek jetsin dep. Anan dünyanın informasyasını toluk alıp dursun dep, algaçkılardan bolup tüzse. Anan anı östürüp koldumak tügül, uşuntip kabap koyup otursa bizde, bu biznes degen kantip önü göt. Bu azırkı prezident, burunku prezident aytkan biznesni koldoyuz dep. Koldoğunu şu bu. Koldoy turgan boluşsa, oşonu istep atkan kişilerdi götürüp, mümkündük tüzüp berip, dagı işlet kerekli de. Menin oğlumdun planı boyunca hazır ak niyet liniyası Pişkek'te var, anan Tokmok'ta var. Bir 60 minden aşk semeye paydalanadı. Ay, eğer menin oğlum aman bolup öysü türmede yatmasa, iyi bak, rıbatçı Çolpanat'a anan başka bir toğulastık sentrlerge jetkirmek. Bu жаңа basıp alganlar anı oyuna da gelmeydi. Alardın oyunda yalnız hele oşolu akçanı jeç. Yaylınay bu kişine bir joopkerçilik degen bolovu. Eldin aldığında bu aylınay bu uyat degen, seyit degen bolovu. Bu adamlarda men oylup koydum. Öz töremge kılıp eşteke kılıp tüspese, beyazın seni varıp basıp alıp atsan, an el tülügün akşan ele tüyler geç gerek. Emi oşondoy sayasatты жүрүшкөн Сооронбай Жээнбеков. Анын енisi Ажанакы Рысманов дегени, анан аларды колдогон сот прокурорлор bu kim özü? Bilik almaşkandan keyin ne oldu? Oy kokuy bilik almaşkandan keyin Sadır Nurgözöevич sүйündü gele. Sadır Nurgözöevich geldi, emi Kuday buyursa bar özgüröttü. Bu işede köp jolu atayın elge gayrılıp durup aytpady öyle. Murunku
жетекçilerдің getirgen қатасын bir son koyuz dep. Onda onu kaysı. Yaylanayın köp yolu Sadırdayt'ta azırkı tigi Kamçıbek taşıyıp da aytkan. Kamçıbek taşıyıp timeli biz sürgen yerde karalar yürbeş gerek. Karalar sırası C'ye geç gerek ki olmasa karalığını toktatıp yaşaş gerekti. Hazır imanday olmay, Cana Rısmanov degendi kamaş dili. Anananı kayısı emgek üçün, kayısı kıyındık üçün türmeden çıkarıp koydu. Kamal çıktı mı? Bir sıra kamal çıkıptır. Hasili vakti kalmadı. Yaylına bu ne deken asırkı birliktin dağın emesine men oylana başladım. Men kayrılıp Sadır Nurgöz'ü kabul alsın deyip общественный приемына kança жолу çalam, kança жолу var arsındı verdim. Kabul almay. Men dağı oylu otam mı? Bulardı жаңы beylikti dağı jana karalar basıp algan mı? Je ak niyetin akçılgары oğusuna tıkılıp kalan mı deyip. Uşundayla aval, ben uşunu elge kayrılıp aytıp, Sadır Nurgöz'ü aylanay, senin başına öttüle. Günösü yok türmüge jatıp, kança oşa kesti atan kasap olup, köp nerseni gördün ele. Anan emi, sizdin çünbey atkanınız kamen oylunu otamda. Bu ne? En için siz çeçkündü sayasat koldan almay atasız. Ben sizke gayrılamı, Sadır Nurgöz'ü aylanayın. Ben özü 87'ge gelgen kariyay pensioner muğalimin. 66 yıl Doska'da durup matematik muğalimlerdi, anan injinerlerdi dayardagan. Hazır menin esebim boyunca 6.000'den 10.000'ge çeyin adisti dayarlaptırmın. Anan o şun için maga bergen, jana el agartusuna bergen emgekim üçün emgek çigirgen degen naam bergen. Anandan başka naamdarım var. Kırgız'ın agartusunun atıl içindeki, SSR'nin agartusunun atıl içindeki. Emi, Allah'ın asıl bunlar atıl içindeki hep karabay mı bilmeyim. Degele, muğalim degende, bizli yaş geçmişten ürettile. Şapka vistala koy, tetiyakta muğalim gele koysa toktop durup salam berçelik. Ale bu şunça emgek jasıgan kişini kabul alıp süleşkönge, bulardan şartı gelmese men kim menen süйлөшөт? Men uşuga taң kılam. Bularga aldına tamak koyup, anan akelep çurkap жүрgöndü menen süйлөшөt go, bolboso başkalar menen süйлөшүp etki dep kaldым. Yaylanayım şunday suro menen Sadır Nurgöz'ü, Kamçıbek Kıdırşayev. Men Siskede girip çıktım ele Kamçıbek Kıdırşayev. Siz kayrıldık elbe. Vay Elunay, çındıktı, kalıstıkka jardan bergiledi. Siz ayttınız hele, vay prokurorga var, prokuror jardan beret, men aytıp koyam degen. Siz jardan bermeyli teskere aytkan görünüyorsunuz. Hiç kanday jardan yok. Prokurorga 2 yolu girdim. Beremiz dep aytat, baka eşteke yok. Akırkı sot jeyini 8-de oldu ya, 8 ушул октябрда oldu. 8 октябрда баш коргоо чарасы боюнча Бишкек шаардык сотто болуп, эми жартылай карап, булар соттордагы мыйзамды аткарганы чечим чыгарбай, өзүлөрү жаңы эреже ойлоп чыгып атышат да. Мисалы, мыйзамда түстөн түз көрсөтүлүп турса, мындай иштер боюнча, экономикалык иштер боюнча 114-берененин негизинде кылмыш жаза процессуалдык кодекстин залог деген күрөөгө коюу, там каражатты коюп, анан баш коргоо чарасын ошого алмаштырат экен да. Баягы мамлекетке зыян азыраак болсун, камакта кармагандагы зыян келтирип атат да көптөн көп. Ошондой болсун десе, булар көздү жумтуруп эле мыйзамды аткарбай деп канаттандырып калтырат да ошо өтүнүчтөрдү. Ал дагы туура эмес. Эми сотторго өзүнчө мен ойлоп атам, биз азыр ошо соттор боюнча материалдар чогулуп атат бул иш боюнча. Биз жанагы дисциплинардык комиссия дегенге кайрылып, ошол жактан жыйынтык алабыз деген оюбуз бар да. Эми азыр биз
аны дайындап атабыз. Бул иш боюнча негизи эки берене боюнча Кубанбайкеге айып угузулган. Ал имаратты басып алуу биринчиден, экинчиден растрата веренного имущества, ошо пайдаланган мүлктү жоготуп салуу деген берене да. Ошо боюнча бул эки берене тең экономикалык кылмышка кирип калат да. Анан ошол эле маалда биринчи айып угузулган имаратты басып алуу боюнча да. Имарат басып алуу деген өзүнүн акнетине келсе ошону айтып атат, акнетке келип ачкычты сурап кеткенде ошо күнүчү ачкычы жок экен. Бир туугандары ошо акнет экен да, келип ачкычты сурап кетет карындашынан. Сурап кетсе ошону имаратты басып алды деп айып угузуп атат. Бирок ошол эле маалда кылмыштын курамы жок болуп атпайбы? Эмне себептен? Ал имарат акнетке тиешеси жок. Ал ижарага алган Илимдер академиясынан. Илимдер академия. Биякта алар арыз жазса, бирок мындай болуп атат да. Баягы бирдик реестрге каттагандан кийин баа бериш керек да. Баа бергенде бул тергөө органдары өзүнүн кызыкчылыгын пайдаланып баа берип ошо айыптарды угузуп атат да. Негизи биякта баягы келип сүйлөшкөн башкача баалашы керек болчу негизи эле. Курам жок, кылмыш курам жок. Бул иш кыскартылыш керек болчу ошондо эле. Бирок баягы саясатка айланганда кандай тапшырма берилген да, Ажумудинов камактан чыкпасын деп. Ошондо эле 12 апрель күнү кайра камакка алып атат. Кубан Ажумудиновду быйыл 11 апрелде чыгарып атат. Шаардык сот ден соолугуна байланыштуу бул камакта кармаганга болбойт деп чыгарып атат. 12 апрелде тергөө кызматы ИИМдин, Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы террористти кармагандай эле соттун ичинен күч салып, скорый келип алып кетип атса, скорыйдын аркасынан барып врачтарды, медиктерди коркутуп, үркүтүп туруп алып барып камакка алышкан кайрадан. Камакка алып, ошо боюнча тергөө жылган жок. Ички иштер министрлигинде ошо апрелден баштап июньдун аягына чейин бир допрос кылган жок. Андан сырткары июньдун аркасында баягы бизден өтүнүчтү канааттандырып ишти ГКМБга берилген. Шаардык ГКМБ азыр тергеп атат да. Алар 4 айдын ичинде, 4 уже 5 ай, 4 айдын ичинде бир тергөө амалдарын жүргүзгөн жок да, бир суроо кылган жок, беттештирүү кылган жок, башка иш аракет кылынган жок. Бул Кубан Ажумудиновду жөн эле камакта кармап отурат. То есть продлевают срок содержания под стражей ради того, чтобы ее продлить, да, не для того, чтобы расследовать. Эми азыр кандай болот деп эми күткөн дагы болбой атпайбы. Биз ошон үчүн келип элге жеткирип ушундай укук бузуулар болуп атат. Мисалы жанакы жалпы иши боюнча, өзүнүн жалпы иши боюнча башка учредительдер да катышы керек болчу. Абдумажитов, Кутанов, алар катышкан жок. Эми биякта суротулуп атат. Каякта алар деп. Алар качып кеткен. Кыргызстанда жок. Мына сиз чакырып атпайсызбы? Келип немеге катышкыла деп. Кутанов Польшада деген сөз угуп атам. Абдумажитов Канадада деп сөз угуп атам. Абасканов да качып кеткен, азыркы президент. Нурбек Абасканов. Абасканов жок. Базаркулов Мегаком компаниясына которулуп кеткен. Андан бери андан неме жок да, маалымат ошол жакта иштеп атат. Акнетке неме келген жок. Башка өкүлдөрү, Абдумажитовдун өкүлдөрү, Русландын өкүлдөрү, жана доверенность менен юристтери келип сотко катышып аткан. Алар дагы Кыргызстандын четине чыгып кетиптир, белгисиз себептен. Ошон үчүн таппай аткан го. Мен телефон чалсам, мен аларды телефон чалсам албай атат, мен алардын уруксаты жок, мен өзүм бара албайм деп атпайбы адвокат. Ошон үчүн таба албай атат го. Мүмкүн, аны эми билбейбиз. Өзү билет да. Ушул жерде мен кошумчалайын дедим эле.
Bu abdan kısık okuya bolu oturdu. Buna ak niyeti basıp algan oşo janakırlar bolsa. Anan ak niyetke barı bile surap koyulu dediğin kişini silerdi. Sotka verişip. Ulu balamda sottavon askel jönölü barıp koygonduğu için keçi inisin karındaşın sottap. Hazır damaş nareste oturuşat. Eş çaka bargandan korkuşat. Ankeni tüyler gelip istep kalamadı. Bu ımbıda degen Kırgız elinin gelecek yaşosundagı bir yaşonun en eski instrumenti da. Al oyma sonda beti жоқ adam biyaka tiyaka bura verse yaşoda ne bolup ketedi. Ama men aytayın degenim uşul. Azыр эмне болуп атат. En eski basıp algan kişilerdi kamabay. Ana jönölü surap koyayın dep bargan kişilerdi kamap atkan bul emне degendik. Сурап коюн дегенде дагы башка бирөөгө барган жок. Өзүнүн компаниясына барып атат да. Өзү ошол жерде компаниянын президенти болгон Özü tüsken. ишканага барып атат. Ova özü tüsken oşonu nemede turganlar törü şaylaşkan içiyor. Prezident kılıp. Anan oşo prezidenti türmege çıkkanda emni olup atat dep barıp suraş kerekti. Anan atigi basıp alganlar аны басып алып атат деп каматып атпайбы. Тескери. Басып алганда мындайдан Азым мырза. Басып алганда аны кармап туруш керек бир нече мөөнөт. Мисалы 1 күн, 3 күн. Ооба. Өсү баягы маани мазмуну ошондой. Ал кылмыштын деген, курамы болуш үчүн аны басып алып кармап туруш керек ал имаратты. Ал дагы жок болуп атпайбы. Булар барып кирет. Канча убакыт болгон ошондо? Эми 1 саатка жетпеген убакыт го да кирип анан чыгып алып кетип калат. Анан булардыкы баягы укуксуз жол менен баягы элге жеткирип атат да бир кандай бир видео тасмаларды таратып, бир ошондо бир ага тиешеси жок башка күнү болгон видео тасмаларды таратып, ошентип элге мындай маалыматты туура эмес жеткирип, элдин комментариянын негизинде баягы биздин бийлик неме алып атат да, маалымат алгандай болуп атат. Туура эмес, жалган, бул жагдайга тиешеси жок маалыматтарды алып алып, мына Кубан Ажымидинов күнөөлүү деп ойлошу мүмкүн деген мен өзүмдө жеке оюм бар да. Мына мен ошол эле боюнча немени айтып кетейинчи, жанакы эмне үчүн Кубан Ажымидинов мен каяк жака бардым, сурасам Кубан Ажымидинов салык карыз экен. Ошон үчүн камактан чыгарганга азыр Бул жана экинчи иш, мүмкүнчүлүк болбойт деп айтып атышат да. В основном азыр биринчи жанакы азыркы камакта отурган ишти дагы ошо менен байлап атышат да, Нарынай мырза. Ошо менен байлап мына деп атат. Салык көп карыз экен деп мына чыгарып атат да, бир 600 миллион, бирөөсү 900 миллион дейт, бирөөсү 75 миллион салык карыз экен деп кошумчаңыз. Bu en iyisi koygon küdösü salık төлөгөн эмес. Anan улум 150 milyon so'm төлөп берди. Налог үчүн. Биринчи иш чыкканда 18-жылы го, Ооба. 19-жылдын январында төлөдү. Төлөгөнүн төлөп берсе, анан кийинки немелерди жөнөлө ага жампылга эле, кошуп эле, ушу моундай болгон бул накта уятсыздыктын иши болуп атат да. Айдын айын төлөп бергенден кийин налог жанакынча төлөгөн налогу дагы канчалык достоверный этти ушу талаш нерсе. Анан дагы айта турган нерсе, бу текшерткенде bir жылда эмес 10 текшерүү болду. Арга сыяктан Bin полиция бир текшерет, МВД бир текшерет, счетный палата текшерет, анан дагы частный текшерет. Ушунун баары эле спецзаказ менен жасалып аткан нерсе. Баары акырында эле жасай берген. Ошонун ичинде мен достоверный немесин билбейм, бирок уккан немеме караганда алар жанакы суммаларды расход кылганды, доходко киргизген суммалары таптакыр
Мондай да чакчылекей. Аны мен түшүндүрүп берип коеюн. Уруксат берсеңиз. Ошо салык боюнча мындай болуп атат да, текшергенде, мына бир эле мисалы келтирейин. Акыркы текшерүүсү 3 күндө жазаптыр. Килейген компанияны 3 күндө жазап текшерүүнү салык мекемеси биздин салык кызматы 3 күндө жазап туруп, 18-жылга эле 41 миллион үстүнөн кошуп атат доначисление кылып салыктан. Эми ал боюнча биз сот аркылуу экспертиза кылдырдык. Экспертиза кылдырсак, мындай кылышыптыр да. Расходту доход деп кошушуптур. Мисалы, вы признаете дейт, 150 миллиондун бир бөлүгүн там подоходный налог төлөнүп тур да, 9,5 миллион төлөнүп тур, ошо 150 миллиондун арасында экен. Ошондо айлык төлөнгөндө 95 миллион болуп атат да. Легализуется, да, как бы. Вы признали дейт. Ошон үчүн биз коштук дейт. А кантип кошот 95 миллионду, если зарплата это расход? Мен суроо берип атам. Ай, мына кошуп атасыңар. Силер мага булактарын көрсөткүлөчү келген доходтун. Десем, текшерүүчү жооп бере албайт. Бир булагын көрсөтүп берген жок. Сот ичинде. Мен мына бир эле мисал келтирип атам. Эми биякта баягы калган биздин козырлар бар көп эле бул неме салык боюнча. Бул деген текшерилген 616 миллион деген это фейк. Экспертиза кылдырса эле ошо чыгат. Ошондуктан тергөө маалында дагы, азыркы сот маалында дагы экспертиза жасагандан качып атышат. Экспертизага баш тартып атат. Сот мурун эле айтып атат. Соттун чечими бар. Признать незаконным деп атат постановление следователя об отказе в удовлетворении ходатайства о назначении судебно-бухгалтерской экспертизы деген бар. Ошону аткарбайт тергөөчү. Мына кылмыш деген ошол жактан чыгат. Аткарбайт. Андан кийин немеге кетип атпайбы? Аткарбай туруп сотко жиберет. Азыр эми соттон баягы өтүнүч менен кайрылгандан коркуп атабыз, отказ кылып коет депчи. Ошондуктан бияктан экспертиза кылса эле салык боюнча маселе чечилет. Салык үчүн кармап атабыз деген это шылтоо. Жөн эле шылтоо. Негизи мыйзам боюнча ал салык деген орусча айтканда менее тяжкие преступления кирет да, 3 жыл мөөнөт. 3 жыл мөөнөт чыгып кетет мына 31 октябрда. А эмнеге кармайт? То есть фактически лишение свободы болбойт, если даже признает виновным. Бирок мен андан алысмын, күнөөлүү деп табат дегенденчи. Кубан Ажымудиновду салык төлөбөйт деп күнөөлүү деп табат. Анан экинчи дагы жагы бар да. Биякта салык төлөөчү субъект бул деген ОСО Акнет компанияда. Кубан Ажымудинов эмес. Булар эми кыйтыр кылып атат. Мен ушул жагын түшүндүрүп кетейин, Нарын мырза. Булар сотко кайрылат. Акнет азыркы немеси, жетекчилиги. Сотко кайрылат дагы ошол жактан мыйзамга дал келбеген эрежелер менен токтотуп коет. Кылмыш иш каралып бүткөнгө чейин деп. Андай эреже жок. Мурункудан бери, кылмыш жаза кодексинин негизинде эле биринчи административдик иш каралчу, андан кийин кылмыш иш каралчу. Административдик иш мисалы чечим чыгарса мыйзамсыз деп кылмыш иш жок да. Ошондуктан биринчи административдик иш каралат. Биякта болгон эмес, болду беле административдик иш? Биякта токтотуп коюп атпайбы ошол ишти? Токтотуп коет атайын. Эмне себептен токтотуп коет? Биякта дагы скрытый смысл бар да. Булар токтоткондо мисалы чечим чыккандан кийин 6 жылдын ичинде взыскать этиш керек ал сумманы Акнеттен. Азыр булар мындай кылган да. Кубан Ажымудиновду соттоттуруп туруп 6 жылдын ичинде 6 жыл өткөндөн кийин ал салыкты төлөбөй койгону аракет кылып атышат. Мына уже ал анткени аны өздөрү төлөш керек болуп калат да компания. Ооба, чечим чыккандан кийин канча убакыт өтүп атат. А компания салыкты жана күнөө боюнча салыкты толук төлөгөн эмес деп. Эмне үчүн компания эмес?
Ажимудинов жалгыз төлөш керек. Эми мындай деп атышат да, Ажимудинов руководитель кол койгон деп атат да. Эми кол койгон убакытта дагы мындай мыйзам чегинде текшериш керек да. Эми мына 616 миллион деп коюп атышат да, зыян депчи. Зыян эмес, бул налог плюс пени плюс санкции да. Пени менен санкция ущерб болуп эч качан эсептелген эмес. Это ответственность за неуплату. Ошол эле иш аракетке жоопкерчиликке тартканы. А эмне үчүн эки жолу жоопкерчиликке тартат Ажимудиновду? Если булар пеня, штрафты мойнуна илип атса. Ошо дагы болуп атпайбы? Мисалы, негизи конституциянын негизинде эки жолу бир эле иш аракетке эки жолу жоопкерчиликке тарта албайт. А бияктан санкциясы дагы болуп атат, пениси дагы болуп атат. Анан ошол эле маалда кылмыш жазага тартып атышат. Тоже ошондой болуп атпайбы? Биринчи эле мисалы үчүн жанагы күнөө коюлганда салык төлөнгөн жок деп. Акнеттин банк эсебинде акча бар да болгон. Ошону эле алып мынакей десе болот эле да. А булар антпей атпайбы? Антпей тиги жалгыз бир адамды төлөш керек деген неме чыгып атат. Ошону мындай болуп атат. Анын аракетинин баары Ажимудиновду түрмөдө камаш керек. Кармаш керек. Эгер ал түрмөдөн чыгып кетсе эле, жанакы иштердин баары бет ачылып калат. Ал тиги жерде жатса, ал эми берки ал жерде 3 эле киши болгондо кутанып деген жок, каякта экени белгисиз. Орлуу деп айтып атышты эле. Ой, Польшада жүрөт деп бирөө айткан экен. Эми Кыргызстанда жок экени бул неме далил. Берки басып алгандын президенти да качып жүрөт дейт. Руслан Абдумажитов. Качып жүрөт дейт, Ада качып жүрөт дейт. Эми азыр ой анда Акниетти ким башкарып атат? Учредителдер 3 эле болгондо. Ошо 3 эле киши чечиш керек да. Кубанды камап салат, тил өкө жок. Бирок ошо жок кезде ошолордун немеси менен чечим чыгат да, 2 киши менен. Кубанга даже информация айтып койбойт. Чогулуш өткөрөбүз деп. Тигилер чогулуш өткөрөт дагы. Ажимудиновду президенттиктен алып, башка бирөөнү назначать этет. Антиги правасы жок да. Onun için учредитель üçөө болгон, üçөө тең болуш керек. Ал жок. Биздин убактыбызды эметип кетиптир. Көп болуп кетти. Ошо мыйзамды дагы, немени дагы одоно бузуп, ошо жакта счетто 900 миллиондон ашык каражат турса, ошону алып туруп дивиденд деп атайын бөлүп салышат. Биякта деген менин оюм, бул менин жеке оюм, тергөө менен дагы бир өзүнчө алдын ала сүйлөшүүлөр болгон. Потому что тергөөчүлөр Кыргыз почтасынын функциясын аткарып, СИЗОго чейин алып барып туруп, ходатайстволоруна кол койдуруптур. Эми кечирээк кол койдуруптур, но кол койдуруптур. Факт биякта мындай да, ошо тергөөчү өзүнүн милдетин аткарбай, Кыргыз почтанын милдетин аткарып атат да, ошол эле маалда. Анан ошо 900 миллионду бөлүп алып туруп, андан кийин анан салык текшерүүнү назначать этип атат тергөөчү. Хотя эсепте жаткан акчаны бөлүп алышат, анан кайра салыкты тиги төлөгөн эмес деп анан күнөө коюп атат, салык текшерүүнү назначать этип туруп, потому что мурун назначать этсе ошо акчадан төлөнүп калмак да. Ооба. А бияктан ошондой кылышып атышат да атайлап. Эми неме жагы дагы бар. Булар деген ошону бөлгөндөн кийин, текшерүү жүргүзгөндөн кийин, текшерүүнү да формалдуу түрдө жүргүзгөн. Ошо айтып атпаймынбы, 3 күндө жүргүзүп туруп, мүмкүн эмес 3 күндө бүтүрүш, мындай ишти. 3 күндө мүмкүн эмес. Биякта хоть супер специалист болсо да бүткөрө албайт да 3 күндө. Булар текшерип туруп, формально коюп туруп, бир налогдун үстүнө экинчи налогду коюп атат. Мисалы, НДС обеспеченная, да, счет фактура на сайте налоговой инспекции илинип турса, ошону кайра төлөп туруп атат 2 жолу. Сверху 2 жолу төлөп туруп атат. Эми это недопустимо да. А булар ошондой санап атат. Суроо берсем, түшүндүрүп бере алышпайт текшерүүчүлөр соттон да, мисалы. Аванстарын доходко кошуп салышыптыр. Эми это мен экономист эмес, я возмущен. Нарым мырза. Анан дагы бир нерсе бар да, эми кыскача айта кетейин. Антин убактыбыз бүтүп баратат. Мына буквально мурда күнү
видимо сиз жанакы өкүлдөрүнө Абдумажитовдун телефон чалгандан кийин чакырган мен ушу келип бериңиз деп чакыргандан кийин эле видео тасма чыгып кетти да социальный сетке. Видимо ошо булар неметип атат деп туруп видео, очерняющий видео тасма Камчыбек Кыдыршаевич айткандай очернять, не критиковать, очерняющий, да. Дело в том, что биякта мындай болуп атат да. Мына ошо тасма чыгып атат. Ошо тасмада Ажумудиновду байлап бирөөлөрдөн акча берип, в частности, Турсунбек Акунга $150,000 бериптир деп ошол жакта айтып атат, сүрөтүн көрсөтүп. Эми Кудай ырбадыбы? Биз тарап, мисалы, карындашы, иниси кайрылат да укук коргоочуларга сактап бер деп. Эми ошентип чыгарып туруп, ошону айтып аткандан кийин эркек болсо далилдеп берсин да. Жок, кайрылат дегенде жардам бер деп кайрылган да. Жок, алар эми сүйлөшүп атканында сүрөткө тартып алыптыр да. Эми 150 миллион деген кайдан чыгып атат? Ошо видео тасмада айтылып атат. Ошондон эле $150,000 бериптир деп. Ошон үчүн мен айтып атам, ошо видео тасманы чыгарган киши эркек болсоң чыгып туруп далилдеп бер. Мындай баягы ушак, интрига кылган болбойт да мындай ишти. Атайын эле очерняющий видео экен да. Вообще неме чындыкка дал келбеген видеону чыгарып туруп, ушинтип интрига кылып, элдердин башына, бул менимче агония да, жанакы Акнетти басып алган адамдардын агониясы болуп атат. Бири-бирин ошентип кеңешип туруп, ошондой очерняющий видео чыгарып, элге жаман көрсөтөлүү, Кубан Ажумудиновду мошенник деп коюптур. Ошо видеону чыгаргандар мошенник. Ушундай чыгаргандай мошенник да, булар деген сактап калалы деп атат да, жана басып алган каражат, азыр дагы ошо каражат менен бардык жак финансироваться этилип атат да, негизи эле. Бул менин оюм да, жеке оюм. Эгерде пара берип бирдеме кылган болсо. Ошондой мүмкүн. Эми андан дагы кача албайбыз. Ошон үчүн ошо видео тасманын авторуна айтып кетет элем. Если эркек болсоңор, ачык чыгып далилдеп бергиле. 150,000 Турсунбек Акунга бергенин, тиги бир сөздөрдөн кармап чыгарып, туугандар экен, мугандар экен деп кой. Эми кыргыздар баарыбыз бири-бирибиз менен тууганбыз. 6 миллион киши жөн эле неме то. Эми кыргызганды токтотуш керек да. Бул адамдар баягы орусча айтканда привыкли жить за счет других. Вот. Они не узнают правды жизни. Вот поэтому мындай немеде чындык баары бир эртели кеч чыгат дагы, ошо адамдар жоопкерчиликке тартылышы керек. Убактыбыз бүтүп калды. Абдан кыска мындай бир нерсе. Эми мен аягында кичине кошумчалайын дедим эле. Дагы бир жолу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, силер айттыңар эле. Мурункулардын атасын оңдойбуз деп. Качан оңдойсуңар айланайындар, силер бийликте турасыңар. Мына ташыйып жаңыдан жаңы бийликке келдиң дагы кошумчаланып. Айланайын, оңдобойсуңар бу гана. Ушуну кайрылат, бир чындыкты, бир элдин алдында бир айтып койсоңор була, чыгып бауреки момундай экен деп бир биз дагы ойлоп калалы, биздин балабыз мындай эмес эле. Эми ошону мына жаңы келген бийлик далилдеп берди дейт элек. Ушуну кайрылат элеме? Айланайындар, бир адамчылыкты койгула, мен өлөр алдында тынчылайын. Ушуну кайрылат эле. Сиз бир кыска жыйынтыктоочу бир нерсе. Эми мындай, болор иш болду. Кубан Ажумудиновдун башкаргуу чарасын негизи эч жагы өзгөртүш керек болчу мыйзам боюнча. Ошону өзгөртүп туруп, акыйкат, чын мыйзам чегинде ишти каралса, биз мисалы жеңгенибизге Кубан Ажумудиновду актаганга көзүм жетет да. Ошону камсыздап бергенди мен дагы суранат элем. Башкы биздин адамдардан Садыр Нуркожоевич, эми биякта Камчыбек Кыдыршаевич, это обязательном порядке, потому что биздин иш ошо ГКМБнын тергөө кызматында каралып атат. Рахмат.
Сіздерге мен дайыр айта кетейін, бұл келе беруге біз кімді шақырғанбыз? Ақниеттің азырқы жетекшілерін. Ешкімесі телефонды албайды, адвокаты жаңағы Рустам Абдурауфов деген жігітмен сөйлессем, мен алардан сұрап көрейін, анан же алар барат, же мен барам деген, бирок кейін 2-3 жолы сөйлештік, 2-3-тен көп қой. Мен алар таппай атам, алардың рұқсаты жоқ, мен бара албайым деп келбей қойды бұл жерге. Беті күйіп атпайбы? Сондай білбеймін. Бізге беруге қатысқандар Тоқон Ажимудинов, Ақниеттің мұрдағы президенті Қуан Ажимудиновтың атасы, Политех институтының мұрдағы проректоры, жана Аваз Мамбетақонов, Қуан Ажимудиновтың адвокаты. Рахмат сіздерге, саламат болыңыздар.